49, светофордан өтуге тоқтатыңыз. Светофордан өткөрүп токтотуңуз. Светофордан өткөрүңүз. Баткен облусу Кызыл Кыяш шаары жол кыймылдарынын коопсуздугун камсыздоо инспекторлору менен биргеликте жол коопсуздугун алдын алууга болгон иш-чара. Рейдтин башталышында эле бул кара түстөгү жол тандабас токтотулду. Өзүңүздөр көрүп тургандай унаанын алдыңкы бөлүгүндө кошумча жасалган жарык берүүчү фара орнотулган. Мындайга жол мыйзамы толугу менен тыюу салган. Андыктан инспекторлор айдоочуга айып кагазын толтуруп берүүгө тийиш. Мынаны көрдіңіз бе? Полный бұл заводтық емес та. Это установлено. Көрдіңіз бе? Мүмкін емес, ничего емес, оформить. Протокол түзеп, кете бересіз, сән içіңіз. Айдоочу буга чейин мындайга тыюу салынгандыгын билбегендигин айтат. Анын үстүнө унаасы чет мамлекеттен жаңы эле алынып келиптир. Бирок кандай да болсо мыйзам чеги менен болгон жакшы. Ал эми бул Жигули авто унаасынын арткы бөлүгүндөгү мамлекеттик номери жок экендигин байкаган инспекторлор аны дароо токтотушту. Бирок унаанын номери эле эмес, документи да жок экен. Мындай абалда унаа айып короосун карай багытталат эмеспи? Саламыз жолда жайдаушы. Техникалық қаражатын қаттау кітебе жоқ. Кітебес. Аяқта? А не үшін номерді шешіп қойдыңыз? Алды, болды. Түшіп қалса тағы алыс керек еді. Болды, жоқ па? Білесіз бі грубый нарушение екенін бұлда? Жоқ, екені түсіп қадедан салып қойдым. Сіздер кетіп қойасыздар. Сіздер түшіңіздер. Басқадан түшіңіздер. Çıngızlar. Tomlayda. Tomlayda. İsteyen gel, koyma, otur. Oturlar canım, yok. Otur, özünün demesi bakın, sen canım. Kalkı bana mı? İsteyen gel. Sen de. Atayin bayağı штраф стоянка var da, toplatu, şu yerге toplatu. Tek paspортunu alıp böyle. Номерін тағатадан кейін чағыр. Бұзулар кодексінің 121 беременің 4-ші статьяның 4-ші бөлінесінде көрсетілген өз алдынша номерді чекшіп алу, же болмаса үстін бірдемемен жауап қою. 5-ші категориядағы айып салынады. Андан тышқары айдоочулук күбөлүгүң бар, техникалык катуу күбөлүгүң жок болгондуктан 122 статьянын 1-ші пунктунда жазылган. Шунунга управление ответственности лицом без водительского удостоверения соответствующей категории или регистрационные документы на транспортные средства. Унаа айып короосуна киргизилди. Инспекторлор тийиштүү кагазды толтура баштады. Бир учурда эле айдоочунун эжесимин деген айым пайда болду. Карындашым. Ким чыгарып? Сен чыккың келип атпайсың да? Ким чыккысы келип атат? Мен кана деп сурап атам просто. Мына операторлар, мына.
Эмне паника кыласыңар, аялдардан өтүп, эркектей болсоңор кичине. Мына дейсиңер да. Жана сурап аткансың. Мен просто доказательство кылып тартып атам мен. Ким айтат силерди эркек деп? Мына деп катындарга окшоп. Мен бир тууган үкем болот. Туган укаңыз болса сиз чыгып туруңуз, сиз зарылуу эмес. Сизге мүмкүн эмес. Азыр эле башкача сүйлөп атат элеңиз го, эжеке деп сенсиреп, сен кимсиң бу жерде деп. Эми телевиденияга өзүңүздү көрсөтүп, сенсиреп сүйлөп Сен атасыз. кимсиң, сен чыгып тур. Чыкпайм, үкем болот, турам шу жерде. Чыгып тур. Нара. Кеп. Машинаны алып. Айым инспекторлары менен бир топко кайма айтышып турду. Канчалык деңгээлде кайсыл тараптыкы туура? Көрүүчүлөр өздөрү таразалайт. Просто посмотреть. Карман. Вы скажите, есть ли у вас в данной сумке какие-либо запрещенные предметы какие-либо? Или есть ли у вас там какие-либо денежные средства? В каком размере? Здесь, 4000 сомов денежные средства ваши есть. Пожалуйста. Бишкекте билим берүү борборунун кызматкери пара менен кармалды. Бул туурасында УКМКнын басма сөз кызматына маалымат таратышты. Бишкек шаарынын Октябрь райондук билим берүү борборунун кызматкери өткөрүлгөн тендердин каржы маселесин оңунан чечип берүү үчүн подрядчы фирманын өкүлдөрүнөн пара талап кылган. Андан соң 21 май күнү 15 000 сом пара алып жаткан жеринен колго түшүрүлдү. Бул боюнча сотко чейинки өндүрүштүн материалдары Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексинин 326-беренеси пара талап кылуу боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кармалган жаран Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө амалдары жүрүп жатат. Смотрите, да, вы выдали 4000. А я не Да. знаю, Да. это не мое. Вот, пожалуйста, были обнаружены денежные средства в сумке в размере 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 тысяч сомов. 15 купюр номиналом 1000 сомов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. БЕ 83 48 854. БЕ 83 48 854. Пожалуйста. Так, на банкноте видно слово взятка. Пожалуйста, вот видно взятка. 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 Ну, я такую взятку не вымогала. Сейчас получается сумку до конца надо. Данный конверт Милиция кызматкерлери Бишкекте кемпирди мыкаачылык менен өлтүрдү деген шек менен 38 жана 54 жаштагы 2 кишини кармады. 15 майда Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын өмөт бөлүмүнө Лагер көчөсүндөгү үйлөрдүн биринен кемпирдин сөөгү жаткандыгы боюнча маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу келип, үйлөрдүн биринен 83 жаштагы кемпирдин сөөгүн табышкан. Анын колу жана башы байланып, денесинен ур токмоктун белгилери даана байкалган. Колго түшкөн жарандар Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө амалдары жүрүүдө. Сокулук райондагы айылдардын биринен 32 жаштагы тургун бычактан жабыркаган. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда үстүбүздөгү жылдын 20 апрелинде Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө аймактык ооруканага бычактан жараат алган киши келип түшкөндүгү тууралуу маалымат келген. Жабырлануучу укук коргоочуларга 20 апрелде түнкү саат 23 чамаларында белгисиз аял анын үйүнө кирип келип, бычак сайып кеткендигин билдирген. Факты кылмыштар жана жоруктар жөнүндөгү бирдиктүү реестрге кылмыш жазык кодексинин 39-130 беренеси адам өлтүрүүгө аракет жасоо менен каттоого алынып, азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Только что произошла авария, вот, на улице. Кичи автобус менен жеңил унаа кагышып 5 адам жабыркады.
Окуя 23 майда болжол менен саат 8:30 чамасында Айтматов проспектиси менен Ажыбек Баатыр көчөсүнүн кезилишинде болгон. Mercedes-Benz авто унаасы Айтматов проспектиси менен түштүктү көздөй бара жатып, Ажыбек Баатыр көчөсүндө чыгыш тарапка келе жаткан Toyota Avensis авто унаасы менен кагышкан. Андан улам 5 киши ооруканага жеткирилген. Бул туурасында жол кыймылдарынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгынын маалымат кызматынан кабарлашты. Учурда окуянын чоо жайы териштирилип жатат. 2003-жылы туулган Мукашев Марлис Койчуманович изделүүдө. Ал үстүбүздөгү жылдын 13 май күнү өзүнүн үйүнөн чыгып кеткен бойдон ушул күнгө чейин кайтып келген эмес. Кимдигин бул сүрөттөгү баланы көргөн же анын кайда жүргөндүгү тууралуу маалымат билсе, жакынкы милиция бөлүмдөрүнө же экрандагы телефон номерлерине чалып кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. Маршрутка полный болчу, жана неменен тигилер акчасын 100 сом төлөгөн болчу, анын албай секирип жушкап кетишти да шашып. Эшикке чыкканда бирөөсү чалмыш бул, экөө ошо Газпром жактан чогуу бири ошо өтүп кетишти да. Бир трамплин менен пешоходдон, мына жолдун аркы бетинен түшкөнүн көрүп калдым сырттан. Арыз жазыңыз азыр. Райондук ички иштер башкармаларына. Милиция кызматкерлери жарандарды коомдук жайларда баалуу буюмдарына сак болууга чакырат. Чөнтөк ууралары көбүнчө коомдук транспорттордо жана базарларда. Ошондой эле алар жалгыз болушпайт. Бирөөсү көңүлдү бурган учурда экинчиси чөнтөктөгү баалуу буюмдарды же акчаларды уурдап кетет. Чөнтөкчүлөрдүн 90% кыймыл күчөп турган учурда жөөлөшүү, түртүшүү маалында чөнтөккө кол салат. Былтыр Борбор калаанын эл ташуучу кичи автобустардын ичинде жүргүнчүлөрдүн чөнтөгүнө кол салган 505 туурулук катталган. Анын кесепетинен жүргүнчүлөр 7 миллион 320 миң сом чыгым болушкан. Чөнтөкчүлөрдөн запкы чеккендер негизинен картаңдар жана мектеп окуучулары болуп саналат. Мындай кылмыштарды алдын алуу боюнча Ички иштер министрлигинин кызматкерлери ар кандай иш-чараларды жүргүзүп келүүдө. Бул жаран 35 жашта. Бүгүнкү күндө Кадамжай райондук ички иштер бөлүмү тарабынан бир нече жолу мал оорлугуна шектүү катары кармалган. 2019 жылдын 12 май күнү бизге Миңчинар айылынын тургундары тарабынан арыз келип түшкөн. Ыкчам бийликтөө иштеринин негизинде ошол эле айылдын жарандары 1984 жылы туулган Жарматов Эргешбай жана анын аялы Жарматова Атыргүл, анын балдызы Турсунова Жумагүл кармалган. Кармалган кишинин өзүнүн айтуусу боюнча 12 баш мал урдалган. Ал малдар бардыгы талаадан кеткен. Алып барып башка областка саткан. Ал эми кармалган жаран мындай кадамга баргандыгын себебин карызга батып, анын пайыздык үстөгү көбөйүп кеткендиктен ушундай жолго баргандыгын айтат. Буга кошумча карызды атасы катуу ооруп, ошол себептен дары-дармек алуу максатында алгандыгын кошумчалады. 4 торпол. Калган 8. Кайсыл жактан? Өздүн. Не максат менен? 1% кылып берди дагы ошонун айынан. Адырда жүрүшөт да мындай. Адырга кой беришет. Жүрөк ооруп калды. Ошонун айынан 1% алып ошол казып калдым. Дарылатыш үчүн, Эми кандай болсо да кылмыш иши болду. Кандай болсо да бирөөнүн ак эмгеги менен чогулткан мал жанына кол салуу фактысы болду. Акыркы чечим Фемида өкүлдөрүндө болмокчу. Ал үстүбүздөгү жылдын 13 май күнү өзүнүн үйүнөн чыгып кеткен бойдон ушул күнгө чейин кайтып келген эмес. Кимдигин бул сүрөттөгү баланы көргөн же анын кайда жүргөндүгү тууралуу маалымат билсе, жакынкы милиция бөлүмдөрүнө же экрандагы телефон номерлерине чалып кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. Теңизбеков Мирбек 1994 жылы туулган. 2011 жылдан бери боору оорусу менен алып урушуп келет. Буга чейин 8 чоң операцияны башынан өткөргөн. Эми кайрадан Индия мамлекетине барып, боорун алмаштырууга туура келди. Бул үчүн 30 000 AQSh доллары талап кылынууда.
Бирок мындай чоң акча каражаты бейтаптын жакындарында жок болгондугуна байланыштуу. Кайрымдуу мекендештерден жардам суроого аргасыз. Мирбектин ден соолугуна кайдыгер карабай. Жардамга кол сунган жарандар болсо, экрандагы телефон номерлери аркылуу байланышып, көмөк көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз.